Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, жыл айланып, Мурастын кеп куржун берүүсү кайрадан өз ишин улантат. Эске салсак, биз бул берүүдө эл ичиндеги белгилүү инсандар, дасыккан окутуучулар жана агартуу тармагынын өкүлдөрү менен маек куруп келчүбүз. Ал эми биз бүгүнкү берүүгө дагы өзгөчө инсанды конок катары чакырдык. Анда мен өз маектешимди тааныштырсам, билим берүүдө ат көтөргүс эмгеги бар. Ошемпунун бүгүнкүдөй өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон инсан, педагог илимдеринин кандидаты, чебер устат Даминова Инабат Даминовна эжеке. Амансызбы? Аманчылык. Рахмат. Ушул студияга чакырып, конок катары маектешип атканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат эжеке, сиз дагы келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү берүүдө биз ушул сиздин иш тажрыйбаңыз, педагогикалык чеберчилигиңиз жана мугалимдик кесип, анын айрым эч ким сезгиси келбеген бир түйшүктөрү, жоопкерчилиги жана коомдук орду боюнча баарлашабыз. Эгер даяр болсоңуз, анда мен суроолорду берип баштай берейин. Эжеке, сиз мына 40 жылдан ашуун биздин окуу жайда эмгектенип келе жатасыз. Ушул эмгектенгенде дагы жөн эмес, бир аябай дасыккан чыныгы педагог боло алдыңыз да. Сиз ушул узак жылдар окуу жайда, жогорку окуу жайда иштөө менен эжеке, бул кесиптен, мугалимдик кесиптен эмне таптыңыз жана кандай өзгөчө ийгиликтерге жеттиңиз? Рахмат. Бул жакшы суроо болду. Мен өзү ушул окуу жайды тарыхый түзүлүшүнөн бери толук биле алам. Анткени ушул окуу жайдын бүтүрүүчүсү катары биринчи Ош педагогикалык училище болгон учурда 77-жылдан 80-жылга чейин ошол башталгыч билим берүү боюнча адистикти алып чыкканмын, орто кесип боюнча. Андан кийин улантып, азыркы ОГИП деп коет, азыркы Ошмуда кайра эле педагогика факультетин бүтүрүп, дары эле кайра окуу жайга андан направление берчү, ошол направление менен келип иштеп калдым. Мындайча айтканда, бул кесипти даярдоого мен 6 жыл убактымды кетирдим. Катары эч кандай неме, мындай перериви жок, танаписи жок дегендей. Мына ошол учурда мен ушул башталгыч класстын мугалими болгондо аябай самачумун да. Анан мектепке барып иштөө мага мүмкүнчүлүк болбоду. Анткени шаарда жашап калган үчүн баягы направление менен окуу жайга келип, башталгыч класстын адистерин даярдоочу устаканада иштеп калганым болду. Мен өтө ушул жерде иштегениме сыймыктанам. Анткени мугалимдердин мугалими болуп иштөө дагы мен үчүн өтө кызыктуу болду. Андан кийин мен урунттуу учурларын айтайын. Мына мугалимдик кесипти сүйгөндүн бирден бир белгиси, ушул жерде иштегенде мен талыкпай, бир күн да сабакка кечикпей, эч кандай замечание албай дегендей иштеп келдим да. Мына ошол окуу жайды педучилище мезгилинде, андан кийин жогорку колледж болгондо, андан кийин институт болгондо, университет болгондо да бүт барында мени жетекчи кызматтарга сунуштап ушул коюп жүрүштү. Биринчи жолу ушул окуу жайда 97-жылы жогорку колледж болгондо биринчи педагогика кафедрасы тарыхта окуу жайда биринчи пайда болгон. Ошондо мени көрсөтүшүп, ишеним менен көрсөтүшүп, Бишкектин жогорку окуу жайларынан, Оштун жогорку окуу жайларынан кафедрада иштөө, анын пландары, принциптери жөнүндө таанышып келин деп атайын командировкага жөнөтүп, ошол жактан мен үйрөнүп, кафедранын иштөө жолдору менен толук таанышып келдим. Андан кийин 2002-жылы биз ошол жогорку окуу жай болуп, башка адистиктер дагы ачылды. Мына ошондо ар бир адистиктин кафедрасы ачылып, ошол кафедра башчылары, мындайча айтканда, насаатчы катары мен кызмат кылдым десем жаңылышпайм. Анткени азырга чейин айтышат, кафедрада иштөөнүн жолун сизден үйрөнгөнбүз деп калышат. Мен ошого сыймыктанам. Анан дайыма студенттер менен иштегенде дагы мен өзүмдүн педагог экендигиме аябай сыймыктанып, анан жетишкен ийгиликтерим бул жерде ошол 97-жылы кафедра башчысы болуп, ошол жылы эле эл агартуунун мыктысы деген наамды дагы беришти.
Мен ал сыйлыкты алдым, андан кийин дагы областтык, райондук, шаардык мактоо грамоталарын алып жүрдүм. Албетте аны жөн эле бербесе керек. Албетте ишимдин ийгилигинин натыйжасы деп түшүнөм. Андан кийин мына 2010 жылы жогорку окуу жай болгондон кийин сөз түрдө сапаттуу көрсөткүч бул илимдин кандидаттары менен толуктоо жагы каралган. Илимдин кандидаты болуу мурда 2004 жылы мен 97 жылы эле теманы бекиттирген болчумун. 2004 жылда ошол коргоо үчүн барып документтеримди тапшырган учурда негедир документтерим албай ошенткенде биздин окуу жайда эч ким кандидат боло элек го, мага эмне кереги бар деп кайра келип туруп кайра барбай койгом. Анан кийин жогорку билим болгондон кийин мына Каныбек Исаков Абдываситович келип, илимдин кандидаты өзү окуу жайдын өзүнөн чыкпаса, бул башка жактан келгендерди иштетүү өтө кыйын экен. Коллектив кабыл алыш керек экен. Алып келген адистерибизди, кандидаттарыбызды коллектив кабыл албай атат. Өзүңүздөрдөн чыгасыздар деп анан бизди талап койгон. Ошол талап боюнча мен жетекчиме жолугуп, сиз ушул окуу жайдан чыгарып бербейсизби? Илимдин кандидаттарын десе, даяр турган кандидатыңыз барбай жүргөндө ошол айтып коюптур. Ошондон кийин анан Каныбек Абдываситович ар бир чогулушта сиз даяр эмгегиңизди эмне үчүн зачета кылбайсыз деп айта берип акыры анан кийин барышка туура келип 2010 жылы ошол педагог илим кандидаты диссертациялык ишимди жактап илимдин кандидаты болдум. Бир жагынан алганда баягы турмуштук зарылчылык мени түрткү берди окшойт. Анан иштеримди оңдоп туруп чыктым. Алгачкы баягы ласточкалар деп коет го, ошол ласточкалардын бири болгонбуз. Анан ошондон баштап биз кандидат науктар, илим кандидаттары, докторлору мына пайда болуп, азыр окуу жайда бир топ илим кандидаттары көбөйдү. Жеке докторлук жактуу ниетиңиз жокпу? Мен эми возрастта болуп калган үчүн негедир өзүм аракет кылган эмес экенмин. Негизи аракет кылсам деле болмок экен. Азыр ойлонуп калам да, азыркы кандидаттык жактабай туруп эле тез жактап эле анан тез эле кайра докторлукка аракет кылгандар көп. Мен ошону негедир эми бул мени 55 жашымда зачета кылганым, мына ошондо болсо да эми кандидаттыктын 12 жылын иштеп коюпмун. Ошонун ичинде мен докторлук деле кылып койсом болмок экен. Бирок ошол жөнүндө мындай катуу аракет жасабапмын да. Албетте өкүнүч бул. Кийинки суроого сиз педагог катары жана эне катары да жооп берсеңиз болот. Маселен, ар бир коомго, доорго, заманга жараша балдардын психологиясы ар түрдүүчө болот. Мисалы, сиздин балалыгыңыз өзүңүздүн балдарыңыздыкынан башкача болгон. Ал эми азыркы неберелериңиздин балалык алардын тарбиясы, көз карашы, жүрүм туруму балдарыңыздыкынан башкача да. Ушул биз азыркы педагогтор, мугалимдер ушул ар коомдогу, ар доордогу, ар башкача балдарга кантип туура билим жана тарбия беребиз? Өзү тарбия бул адам коомун коштоп жүрүүчү түбөлүк категория деп пикир айтылбайт. Ар бир коомдо тарбиянын максаты өзгөрүп келе жатат. Анткени азыркы мурунку доор менен азыркы доордун тарбиялык системасы, билим берүү системасын окшош деп айтуу кыйын. Биз окуганда деп эле айтып калабыз, бирок биз окуганда дегенде азыркы жаштар ой сиздин тарыхыңызды айтпай эле коюңуз, биздикине дал келбейт деп. Албетте бирокчу биз мына ушул жерде бир топ жаңылыштыктарды кетирип жатабыз. Заман өзгөрөт, адам баласы ошого карап ыкытайт. Бирок тарбия дайыма бул тынымсыз жүргүзүлүүчү процесс. Мен айтат элем, ушул үй бүлөдөгү тарбия фундаменти жакшы коюлбаса, тарбия өзүнүн натыйжасын бере албайт да. Биз айтабыз, ой азыр компьютердик заманы, неменин информациянын заманы деген менен биз адамды адам катары тарбиялоо бул ар дайым биздин көңүл чордонубузда болуш керек да. Себеби
Мына биз бир мезгилде алып карасак, ата-бабаларыбыз ошол жазууну, сызууну билбей туруп эле кандай жакшы адептүү балдар тарбиялап келишкен. А эмне үчүн биз ошондой азыркы информациянын көп учурдагы заманда биз балдарды ошондой адептүү балдарды тарбиялоого жетише албай жатабыз. Бул бизде өтө көйгөйлүү маселе болуп эсептелет. Мен айтар элем, албетте биз ал эскини тануу мүмкүн эмес. Тарыхты дайым артыңды кара дейт. Эскини эмес, биз үй бүлө тарбиясын мурда кандай койсок ошондой тарбияны ушул үй бүлөдө коюшубуз керек. Эми албетте мисал үчүн мына азыр телевидениеден көрөсүңөр, ата-энелердин арызданып атканы, эмне үчүн бизди балдарыбызды пол жуудурат, эмне үчүн эмне ушундай иштерге чегерет деп мектепте акыркы учурларда мугалимдер өздөрү жууп калды. Субботникке өздөрү чыгып калды. Бул деген биздин кетирген кемчилигибиз. Илгери эмне коомдук пайдалуу эмгек, өзүн-өзү тейлөө эмгеги дегенди, бул биз сабак катары өтүп, ар бир класс сабактарда өтүп түшүндүрчүбүз. Бала өзүн-өзү тейлөө үчүн эмгек жасачу. Аны кыргыздарда айтат. Эмне кылганың биз үчүн, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп. Демек ал баланы биз кайра артка тартып атабыз. Бирок антейин десең, ооба баланы чегербейли болуптур ишке десек, ресторанга, кафелерге барсаңар, бели ката элек балдар эмнени патынсты көтөрүп алып 6-дан 7-тен етишке тамак куюп алып ташып жүрүшөт. Көрдүңөрбү? Бул жерде ата-эненин түшүнүксүздүгү болуп атат. Акча берген жерде бала иштеш керек деп. Кайра ушул нерсени биз эмне жокко чыгарышыбыз керек эле. А мектепте иштесе, ал өзү үчүн иштеп атат. Канчалык тазалыкты карамаса, ал эмне өзүнүн мындай эстетикалык эмоцияга алып келет да, баланын тазалып турган нерседе бала ар кандай нерсени кабыл алууга мүмкүнчүлүк болот да сабакта. Ошондуктан биз балдарды ошол эмгекке үйрөтүп тарбиялашыбыз керек. Анан мына айрыкча мына үй бүлө тарбиясында информациялык маалыматтар көбөйүп калды. Биз айтсак укпайт дейт. Биз ошо телефон аркылуу ар кандай берүүлөрдү биз мисалы колдонуп эмгектенүүнүн жолун үйрөтсөк болот экен. Мисалы үчүн Айбилим программасын карасаңар, балдар бакчасына ылайыктуу эң сонун мүмкүн эмес, жакшы жаман деген түшүнүктөрдү ошол жерден эле кичинекейинен үйрөтүп койсо болот экен да. Ал эми башталгыч класстын окуучуларына да ылайыктуу мультфильмдер бар, ошолорду көрсөтүш керек. Демек, телефон бул жаман нерсеге үйрөтүүчү каражат эмес, жакшы нерсеге үйрөтүүчү каражат катары дагы пайдалануу жолун билиш керек. Ал үчүн биз ата-энелерди мектепке чакырып, биринчи ата-энелерди окутушубуз керек экен. Ошондо тарбиябыз туура болуп, анан информациянын заманы деп баягы информациялык каражаттарды туура пайдалануу жолун үйрөтсөк болот. Демек биз алгач окуучуларга билим берүүдөн, аларды тарбиялоодон мурун биз ата-энелерге ошол нерсени калыптандырышыбыз керек. Керек болсо ата-энелерди мына Гафур Мадаминовдун эмне үчүн алынып атыр практик педагог деген биз жогору баалап атабыз. Ал ушул жагына жетишкендиги. Эмне үчүн башка мектептер ушул нерсени ишке ашыра албай жатат. Баланы мектепке келе электен мурда биз баланы психологиялык жактан даярдашыбыз керек. Сен мектепке барасың. Сен мектепте мындай нерселерди үйрөнөсүң, дос күтөсүң, эжеке болот. Ал жерде мен да барам, сенин окууңду көрөм, кандай окуду дейсе, эмне мен үчүн эмне ыраазычылыкты алып келе турган, эмне сөздөрдү уксам дейм деп алдын ала баланы психологиялык жактан даярдаш керек. Биз болсо кийинтип, ичинтип алып, сумканы көтөртүп алып эле баланы жылтылдетип, мектепке сен окушуң керек, 7-ге чыгып калдың, 6-га чыгып калдың деп жетелеп жүрөбүз. Ошого чейин балдарды ата-энелерин үйрөтүү бул мугалимдин түздөн түз эмнеси,
кызматы десек болот, функциясы десек болот. Жакшы. Ал эми эжеке дагы бир ушул сыяктуу ушу билим берүүдө бир талаш тартыш парадокс бар да. Мисалы үчүн жогорку окуу жай мектепти күнөөлөйт, бизге начар окуган, билимсиз окуучулар келип атат деп. Ошол эле учурда кайра багы окуучу даяр кадр болуп мектепке барганда мектеп жогорку окуу жайды күнөөлөйт экен да. Бизге ушул жогорку окуу жайдан билимсиз начар кадр келип жатат деп. Ушул жерде биз ушул мектепте дагы, жогорку окуу жайда дагы бир жетишип билим ала албаган окуучуну күнөөлөйбүзбү же аларга чындап жеткиликтүү билим бере албай жаткан бизде мугалимдерде да айып барбы? Бул жакта бир жактуу кароо мүмкүн эмес. Эки жакта тең катачылыктар бар да. Анткени бала сабаттуу болбосо окуу жайга келгенден кийин анын сабатын ачабы же адис катары даярдайбы бир топ кыйынчылыктар туудурат. Ошондуктан мектепте бул нерсени колго алыш керек. Туура жаза алган, туура окуй алган, түшүнүп өзүнүн оюн айта алган бала окуу жайда кыйналбайт. Өздөштүрүп кетүүгө бул фундамент. Ошон үчүн айтабыз, балдар бакчасы менен башталгыч мектеп билим тарбия берүүнүн фундаменти деп. Ошол жагына сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Бул жерде дагы ата-эне менен мугалимдин байланышы өтө чоң ролду ойнойт да. Анткени алгачкы фундамент. Бекеринен айтпайтмын, ол илгери советтик түзүлүш мезгилде Родина мать совет деп жазып койду эле. Кыргыздар да айтат, эмне энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деген бар. Бул эң жакшы нерсе. Анан кийин катын албай кайын ал, тектүү жерден кызын ал дейт. Ушулардын бардыгы келип ушул нерсеге такалып атат да. Демек көрдүңөрбү? Баланы тектүү жерде тарбия алса, ал эч мектепти дагы уятка калтырбайт, жогорку окуу жайда уятка калтырбайт. Эң негизгиси биз бул жерде баланы эмнеге үйрөтүшүбүз керек? Өзүн өзү таанууга үйрөтүшүбүз керек. Эң биринчи себеби балдар бакчасында жүргөндө эле билинип калат бул нерсечи. Мисалы, мен эмнени жасай алам? Мен эмнеге жөндөмдүмүн? Эмнеге кызгам? Ошону тарбиячы дагы, ата-эне дагы байкап туруп, ошого жараша туура мамиле жасаш керек. Сен бүгүн балың мугалимдикке жетет экен, мугалим болосуң деп алып келип коюп атат. Анан ошондон эмне мугалим кадр чыкпай атат да, талапка ылайык кадр чыкпай атат. Мына ошондуктан мына бизде өткөн жылы биз немени кесипке багыт алуу деген билим берүүнүн кесипке багыт алуунун теориясы жана методикасы деген сабак неме киргиздик, предмет киргиздик. Ал башка бардык адистерге эмес, бир эле педагогика факультетинде киргизилди, педагог адистигинде. Мына ушул предмет баланы өзүн өзү таанууга кантип үйрөтүш керек деген суроого жооп берип атат да. Кудай буйрса биз мына быйылкы жыл баштайбыз. Баланы кантип таанууга үйрөтүүнү биз мына башталгыч класстын мугалимдерине үйрөтүп жөнөтөбүз. Мына ошондо булар демек бир топ өзгөчөлүктөр болуп, балам жөндөмүнө жараша эмнеге окууга барат, кесип тандайт деген проблемаларды чечкенге мүмкүнчүлүк түзөт дейбиз. Мына учурда азыр мына телевизордон көрүп атабыз, медиктер адашып атат. Мына медиктердин колунан балдар өтүп кетип атат. Демек бул деген эмне? Ал адистигин толук өздөштүрүп, үйрөнбөгөн, кызыкпаган балдар ишке барып туруп алып атат. Демек ошондуктан чет мамлекеттерде бул маселе мурда эле чечилген да. Кудай буйрса бизде дагы акырындык менен чечилет деген ойдобуз. Жакшы. Ушул учурда окутуучулар, эжеке учурда көпчүлүк эле окутуучулар, мугалимдер да салттуу сабак берүүдө, салттуу методикалардан, усулдардан арылып, алардан качып, интерактивдүү жаңы инновациялык усулдарды колдонуп, мындай электрондук доскалар менен, бир жаңы гаджеттер менен, ошол видеороликтерди, слайдтарды, презентациялар түзүп, онлайн программалардын жардамы менен сабак өтүү азыркы замандын талабы деп билишет да. Бирок чын-чынына келгенде ошол техникалар, эжеке, мындай электрондук бүт программалар канчагы деңгээлде мындай жандуу мугалимдин ордун баса алат? Мен албетте эми бул билим берүүдө технологиянын болушу
бул кошумча каражат деп гана кабыл алыш керек да. Кошумча каражат деп. Мисалы мына өзү мугалимди экиге бөлүп карайт. Мына Алимбеков, Ахматалы Алимбекович этнопедагогиканын негиздөөчүсү катары мына жакында эле студенттердин алдына лекция окуп кетти. Ошондо мугалимди эки түпкө бөлүп карайбыз деди. Бирөөсү окуучунун мугалими, экинчиси сабактын мугалими деди. Окуучунун мугалими бул окуучуга мамиле жасоонун жолун үйрөнөт. Ошону менен өзүнүн окуу материалын окуучуга жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Башкача айтканда, окуучунун педагогикалык, психологиялык өзгөчөлүгүн анализдейт. Ошого карап мамиле жасайт. Ал эми сабактын мугалими сен айткандай интерактивдүү доскага даярданат, слайдтарды жасайт, түрдүү көрсөтмө курал жасайт, ошону менен сүйлөйт. Бияка сиңиндүү болду, жугуштуу болду, жеткиликтүү болду, аны менен иши жок. Менин эмне тажрыйбам өтө жогору, мени новатор, изденген мугалиммин деп өздөрү ойлошот. Бирок андай эмес. Ал биринчи окуучунун мугалими болуш керек. Окуучунун ар бирине. Мектепте мен сабак өтүп жатканда студенттерге айтам. Активдүү бала менен иштөөнү жөн койгула деп. Сага муктаж болгон, өз күчүнө ишенбеген, мынтип жашынып отурган баланы окутуп алдыга сүрөсөң, ошондо гана сен чындыгы мугалим боло аласың деп. Жакшы окуган бала бул табият берген талант ал. Сен багыт берсең, өзү эле кете берет, өзү эле окуй бере турган балдар болуп эсептелет. Ошондуктан чебер мугалимдин чеберчилиги начар билген, өз күчүнө ишенбеген балдарга окутуп алдыга чыгарса, ал чындыгы мугалим боло алат. Жакшы. Эжеке ошол мугалимдик кесипти айтабыз да биз. Мугалимдик бул эң ардактуу кесип, бул бардык кесиптердин төрөсү депчи, мөмөлүү дарак деп. Бирок азыркы биз жашап жаткан коомдо бул андай эмес. Себеби мектепти бүтүп жаткан окуучулар алар бизнесмен боло албай калса, юрист боло албай калса, врач боло албай калса гана, ал окууларга өтпөй калса, эң акырында келип ошол мугалимдик кесипке тапшырып атышат да. Демек бул менен ошол мугалимдик кесип башка кесиптердин төрөсү эмес эле эң төмөнкүсү болуп калганын байкасак болот да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай, пикириңиз? Акыркы учурларда ошондой нерселер көп эле болду. Юридический тапшыруу мода, медфакат тапшыруу мода дегендей сөз болуп калды. Бирок бул жерде мода болбош керек. Мода болбой, демек чыныгы адам менен иштеген, чыныгы адамдын дилин түшүнгөн, тилин түшүнгөн гана адам же болбосо абитуриент дейбизби, же келечекте кесип ээси дейбизби, ошону караш керек. Ошого жараша келиш керек да. Мисалы үчүн акыркы учурларда мугалимдик кесипке көбүрөөк ыктап калышты. Анткени мугалимге эмне болду? Бир аз болсо да материалдык жактан мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлө баштады. Бул колдоонун негизинде мугалимдик кесипке келе башташты. Мугалимдик кесипке келген менен айрым мүчүлүктөр болуп атат. Баягы баалы жеткендер. Бирок кээде айтып калышат да, биз ушул мугалимдик кесипти биз эч элестете албадык эле, көрсө практика баргандан кийин кызыгып калдык деген окуучулардан, студенттерден да көбүрөөк угуп калдык да. Албетте бул кесиптин татаал жана түшүктүү жактарын, кызыктуу жактарын мектепте айтып үйрөтүп келгенде биз мүмкүн ошол туура кесип тандоону жүргүзүп, ошол мугалим болом деген студенттерди, абитуриенттерди алып келмекпиз да. Бирок бул акырындык менен бул коом өзү тандайт, талдайт дегендей. Башка чет мамлекеттерде мугалимдик кесипти, адисти бүтүп алып, кайрадан ишке кириш үчүн конкурска катышат экен. Мүмкүн бизде деле ошол нерсе ишке ашып калышы мүмкүн. Бул албетте ал мугалимдин материалдык жактан бир аз болсо дагы көтөрүш керек, авторитетин көтөрүш керек. Мисалы үчүн биздин өзүбүз новатор педагог катары деп эсептейбиз. Чыгаан педагог,
Мамеди Байымбетов айтады. Мұғалімдік кесіп бұл пакизалықтың кесігі дейді. Бала алдында соп жиыну чө кесіп деп айтады. Демек бекерінен айтылбайды бұл нәрсе. Анан баяғы академический өзін армиясын алып баратып, мен бұл айылда менің мұғалім жашайды еле, азыр ұқтағатқан Турбаевы аттан түшкіледі, ақырын өткіледі деген. Көрдіңер бі? Ушунчалык сыйлуу болду. Мисалы үчүн Японияда силерде мугалимдер күнү качан белгиленет, майрамдалат десе, таң калыптыр да, мугалимдер күнү деген болуу. Мугалим деген күндө мугалим үчүн майрам болуш керек. Мугалимди ушунчалык деңгээлде сыйлаш керек деген айткан экен да. Демек ошондон билебиз, биздин акырындык менен барып, ушу мугалимдик кесибибиз дагы жогорку деңгээлде көтөрүлөт. Анан кийин мугалимдик кесипти чыныгы сүйгөн адамдар келет деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө болот. Болот деп ишеничте болуш керек. Ал нерсе болот. Анткени мына алдын эми бир аз болсо дагы жарыгы келе баштады. Ооба. Себеби азыр бар ошондой мугалимдик кесипти чындап тандап, келип тапшырган абитуриенттер бар. Эми эжеке ошол мугалимдик кесипти тандап келип, мен мугалим болом деген ошол болочок педагогдорго өзүңүздүн асыл кеңештериңизди айтсаңыз, алар эмнелерди көбүрөөк изилдениш керек, эмнелерди көбүрөөк үйрөнүш керек, кай тарапка багыт алыш керек? Эми мугалим деген ушул Калиндин айткан сөзү бар. Мугалим бул адам жанынын инженери деп бекер айтпайт. Демек биз механиктер машинанын запчастарын кандай билсе, биз мугалимдер адамдын ички туюмун ошончолук деңгээлде билишибиз керек да. Мамилелешүүнүн ролу аябай чоң. Мисалы үчүн үйрөтүү окутуу демен Макаренконун айтуусу боюнча үйрөтүү окутуу бул механикалык иш эмес. Ал адамдар менен мамиле жасоонун жолу деп айткан. Демек биз адамдар менен кичинекей адамдар менен иштеп аткан үчүн аларды жан дилден сүйүш керек. Януш Корчактын сөзү бар. Как любить детей деп, балдарды кантип сүйүш керек деп. Биринчи балдарды сүйүш керек дейт. Ошондо гана сен чыныгы мугалим боло аласың дейт. Анан Лев Николаевич Толстой айтат, мыкты мугалим бол, жакшы мугалим болуш үчүн өзүңдүн предметиңди сүй дейт. Экинчи дагы эң мыкты мугалим болуш үчүн балдарды сүй дейт. Ал эми эң мыкты мугалим болуш үчүн дейт, өзүңдүн ошол билген билимиңе окуучуну сүй. Андан кийин сен чыныгы мугалим боло аласың, мыкты мугалим боло аласың дейт. Ошондуктан мен биринчи айтар элем, балдарды сүйгөн гана адам мугалим боло алат, адис боло алат. Балдарды сүйүш керек. Анткени ар бир ата-эне өзүнүн баласын ушул мугалимдин колуна сүйгөн баласын алып келип тапшырып атат. Демек карга баласын акпаган дейт. Аны эмне кылбаш керек? Биз ак кара кылып бөлбөшүбүз керек. Ушул мен сабак өтүп жатып дагы студенттерге, келечектеги мына педагогдорго дайыма айтам. Элдин баласы силер үчүн бирдей. Бардыгына бирдей билим берип, бирдей мамиле жасап, ар бир баланын ийгилигин өзүнүн учурунда колдоп көрсөтүп, өзүнүн учурунда белгилегиле. Бул силердин андан аркы ишиңердин уланышына түрткү берет деп. Анан кийин дагы бир жагы бар. Сөз түрдө тапшырма бердиңби? Анын аткарылышын эртеси сөзсүз текшер. Бир эле жолу сен текшербей койсоң, ал бала тапшырма аткарбай коет. Кече текшербеди, текшербейт, көтүп кетет. Бир эле жолу 2 коюп койсоң, бала көңүлү чөгөт. Сен предметиң окубайт. Демек, мына ушул жерде мамилелешүүнүн жыйынтыгы, терс жыйынтыгы көрүнүп калат да. Ошондуктан мугалим болуш үчүн балдарды сүйүп, туура мамиле жасоонун жолун үйрөнүш керек. Рахмат эжеке чоң. Бизде дагы бул тараптан көп бир көйгөйлүү суроолор бар, бирок биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Бүгүнкү маекке
келип абдан сонун бир асыл сөздөрүңүздү, баалуу пикирлериңизди айтканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз эжеке. Илим тармагында дагы да ийгиликтериңиз мол болсун. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, биздин бүгүнкү кеп коржонубуз өзгөчө маекке жана баалуу бир кептерге толду. Демек биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу белгилеп өтсөм, бүгүн бизде конокто Ошампунун ардактуу окутуучусу, жебер устат, педагог илимдеринин кандидаты Даменова Инабат Даменовна болду. Ал эми сиздерге дал ушул берүүнү чагылдырып берген Мурас теле студиясы кеп коржон берүүсү аны алып барган мен Кулпунай Мамасалиева. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча аман туруңуздар.